ушу Кумтөр боюнча эле сөз болсо, ар кандай сөздөн айтылып атпайбы. Эми мен өзүм Нарындан болом, жакшы билесиздер, Анан кийин президентибиз барып бир чети сиздердин мындай көңүлүңүздөрдү бир аз эмеге буруп коеюнчу. Президент барып мына сарылыктар менен таластыктар менен тууган болосуңар да. Президентибиз барып мына сиздерге мага карата бир сөз айтылды да, ошого мындай ичим ачышып калды да. Эл башында жүргөн адам Кыргыздын тарыхын билип туруп анан сүйлөсө. Себеби дегенде ал четке барат, биздин атыбыздан барат, ал биздин жүзүбүз. Ал эмне деп айтса, ал ошол боюнча кабыл алынат. Ал эмне деп атат? Таластыктар эл эмес, нарындыктар койсуңар деди. Эми айтат. Манас атабыз дейт. Манас атабыз, о кагылайын кыргыз, Манас атабыз өлөр алдында Каникей апабызды кыргыздардан, таластыктардан Ташкенге качырды дейт. Тарыхта барбы ушундай? Ташкенге качырды. Актак деп айтам, көктү көк деп айтам, бетиңерге эле айтып коеюн, нарындыктар койсуңар деди. Мен илгери орустар бараны десе тарынчы элем. Азыр эми шеф айтып аткандан кийин кой экенбиз да. Мен ойлоп калдым, анда биз кой болсок анда ал өзү чабан болуп калат да. Эгер ал чабан болсо анда депутаттар сакмалчы го. Анда сакмалчылар кайтып койсо болмок экен, койду кичине кененирээк кайтаргыла, кыспай кичине мындай. Урсагы ток болсун деп. Эми айтып атабыз, Кумтөрдөн тетиги мөңгүгө кошуп аралаштырып, жанагы камекалардын төккөн зыяндары. Агып отуруп биздин мына ар бир сууга булак-булак болуп кошулуп зыян болуп атат. Кийин биздин мамлекеттен агып чыгып, чет мамлекеттерге барса биз кийин көп чыгым акча төлөйбүз. Биз аркылуу кетип атат зыян. Кумтөр аркылуу болуп атат десек, шеф не дейт? Нарындыктар, силер 10 000 адам биригип алып, канализацияга кой берип атасыңар Нарынга. Бетиңерге айтып коеюн деди. Аны жана Абдулда деген досум окуп алып мага тарынат. Силер нарындыктар чындап эле койсуңар. Не болду десем, ошо Нарындан агып келген суу Токтогулга чейин келет экен. Токтогулдан суу ичсек эле эмне эле соленый болуп атат десе. Көрсө силер башына туруп жайлап аткан турбайсыңар. А мен айттым, койго баары бир да дедим. Дагы рахмат айттым, ошо даамы билинбесин деп юпиден кошуп аттык го кичине. Ошончолук нарындыктардыкы зыян экен да, биз анда зыян ичип атпыз да нарындыктар. Эми кайсы жерге барганда ушул биздин башчыбыз эмне деп коет деп эле жүрөгүбүз ооруй турган болуп калды. Бирдеке деп койбосо экен деп эле.